Mehrimli жана ырайымдуу Allah subhanahu wa ta'ala атынан баштап жараткан Allah subhanahu wa ta'ala чексиз мактоолор болсун. Анын пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу мужахидтер, урматтуу мусулман бир туугандар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисте "Ма мин макнумин юклам" Ким Аллах жолунда кандай жаракат алган болсо, ким Аллах жолунда жарих болуп жаракат алган болсо, ким Аллах жолунда кичинекей же чоң айырмасы жок, Аллах жолунда жаракат алган болсо, Аллах жолунда жарадар болгон болсо, аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кыямат күнү ошо жарадары да келет деди. Капыларга каршы урушуп атканда колуну бомба же колуна осколка үзүп кеткен болсо, аны пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кыямат күнү ошондой абалда турат деди. Анын каны кан түстүү, анын канын жыты мис түстүү Аллахтын алдында турат деди. Урматтуу мужахидтер, урматтуу мусулман бир туугандар, өзгөчө урматтуу Аллах жолунда захмин болуп алган жарадар биродарлар. Аллах субханаху ва таала бизден жаракат алган жарадар биродарларга шифа берген болсун. Аллах субханаху ва таала аларга тез шифа берип, аларга сабыр берген болсун. Бирок алардын фазилетин Аллахтан башка эч ким билбейт. Аларды Аллах субханаху ва таала кыямат күнү ошондой тургузат. Кандай жаракат алган болсо, кандай Аллах жолунда жарих болуп субханаху ва таала кыямат күнү бүт инсандарды тургузуп, Адам алейхиссаламдан баштап эң акыркы үммөткө чейин махшарда тургузган кезде Аллах субханаху ва таала Аллах жолунда жарадар болгон адамды, Аллах жолунда захмин болгон адамды Аллах тургузуп туруп, "Эй халк" дейт. "Карагыла" дейт, "Мен бендеме. Мына мен бандама карагыла" дейт. Аллах жолунда, мен жолунда жихадтын колунан ушундай азат эткен эле, капылардын колунан ушу колу үзүлүп кеткен, капылардын колунан путу үзүлүп кеткен эле дейт. Ошол жерден кан чыгып турган болот, анын каны кан түстүү болот, анын канынын жыты мис түстүү болот. Бул шахадатты Аллах субханаху ва таала, бул неметти Аллах субханаху ва таала кимге кааласа ошого берет. Канчалаган адамдар жүрөт, канчалаган инсандар авариядан колун үздүрөт, авариядан катык жаракат алат, же болбосо стройкадан, же бир жерден, же өзүнүн кадары менен. Бирок Аллах жолунда капылардын колунан, Аллах жолунда капыларды өлтүрүп аткан кезде, Аллахтын динин коргоо үчүн жаракат алган башкача. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам "Ма мин якун фи сабилиллах илля жа ал-лауну лауну-д-дам ва ар-риху рихул-миск." Кыямат күнү Аллах субханаху ва таала ошончо калктын алдында тургузуп, "Мына менин бендем" дейт. Аллах субханаху ва таалага батыр дейт. Аллах субханаху ва тааланы герой дейт. Аллах субханаху ва таала ал инсанды ошондой тургузат. Аллах жолунда жаракат алуу, Аллах субханаху ва тааланын жарадар болуу, Аллах субханаху ва таала бул диндеги эң чоң мартаба, эң чоң фазилет. Аллах субханаху ва таала буну бардыгына бере бербейт. Залика фадлуллахи ю'тиhi ман яша. Аллах буну кимге кааласа ошого берет. Бул Аллахтын фазилети. Ва фи залика фальятанафасил мутанафисун. Мына ушул жакшылыктарга, Аллах жолунда жихад кылууга, Аллах жолунда жарадар болууга, Аллах жолунда кан төгүүгө, жихад кылууга, Аллах жолунда шахид болууга шашылгыла. Аллах жолунда жихад кылууга шашылгыла. Мусабака кылгандар мусабакасын кылсын. Жарышкандар жарышсын. Бири-бири менен атандашкандар атандашсын. Аллах жолунда динге кызмат кылууга атандаш кыла. Аллах субханаху таала биздин биродарларга ошол Аллах жолунда жаракат алган субханаху таала өзү тез жардам берип шифа берген болсун. Аллах алардын сабырга сабыр кошкон болсун. Аллах субханаху таала жихад кылып жүргөн мужахидтердин кадамдарын бекем кылган болсун. Аллах субханаху таала капылардын үстүнөн бизге үстөмдүк кылууну насип кылып, бизди ушул жихад жолунда Аллах кадамдарыбызды бекем кылып сабыр берген болсун.